Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. 10 класстын алгебра жана анализдин башталышы предметинен төмөндөгү теманы сиздерге өтүп берем. Турундууну функциянын монотондуулугун изилдөөгө жана экстремумдарын табууга колдонуу. Сиздер бул темада төмөндөгүдөй күтүлүүчү натыйжага ээ болосуздар. Турундууну функциянын монотондуулугун, башкача айтканда өсүү жана кемүү интервалдарын аныктоону, экстремум, максимум, минимум чекиттерин табууну үйрөнөсүңөр. Эрежелерди пайдаланып мисал маселе чыгарууга үйрөнөсүңөр. Өз алдынча окууга, мисал маселелерди чыгарууга көнүгөсүңөр. Теманы түшүндүрүү. Турундуунун жардамы менен функциянын өзгөрүү мүнөзүн изилдөөгө өтө ыңгайлуу. Ар түрдүү илимий жана техникалык маселелерди чечүүдө функцияларды изилдөөгө байланышкан көп сандаган практикалык маселелер пайда болот. Ошондуктан функциянын монотондуулугун, өсүү жана кемүү аралыктарын аныктоо, экстремум, максимум, минимум чекиттерин табуу, функциянын графигин сапаттуу түзүү, маселелерин изилдөө өтө маанилүү. Монотондуулук интервалды эмнени айтабыз? Функциянын турундуусу кандайдыр бир интервалда турактуу белгиге ээ болсо, ал интервал функциянын монотондуулук интервалы деп аталат. Атап айтканда, f(x) 0 чоң жана f(x) 0 кичине болгон аралыктар. Монотондуулукту табуу үчүн бизге стационардык чекиттери керек болот. Функциянын турундуусу нөлгө барабар болгон чекиттер анын стационардык чекиттери деп аталат. Мисалы, f(x) барабар 3x квадрат кемитүү 2x функциясынын монотондуулук, башкача айтканда өсүү жана кемүү интервалдарын тапкыла дейт. Бул функциянын монотондуулугун аныкташ үчүн берилген функциядан туундалабыз. Туундала турган болсок 6x минус 2 болду. Бул туундуубузду 0 барабарлайбыз. Эмне себептен 0 барабарладык? Себеби стационардык чекиттерин табуу үчүн 6x минус 2 барабар 0 теңдемесин чыгара турган болсок, бул теңдемебиздин тамыры x барабар 3/1 ээ болдук. Бул берилген функциянын стационардык чекити деп аталат. Ушул табылган стационардык чекит аркылуу функциянын аныкталуу областы төмөндөгүдөй интервалдарга ажырайт. Функциянын аныкталуу областы минус чексизден плюс чексизге чейинки аралыкта аныкталат. Ал эми ушул аралыкта төмөндөгүдөй интервалдарга ажырайт. Минус чексизден 3/1 чейин, 3/1 плюс чексизге чейин болуп төмөндөгүдөй ажырайт. Минус чексизден 3/1 интервалынан 0 алып, берилген функциябыздын турундусунун апарып кое турган болсок, минус 2 бул 0дон кичинекей сан болуп келип чыгат. Аныктамада айтылгандай, f(x) 0дон кичинекей болуп он аралыгы аныкталды. Ал эми 3/1ден плюс чексизге чейинки интервалында 1 алып кое турган болсок, берилген функциябыздын турундусуна 4 0дон чоң. Демек, бул мааниде биздин аныктамабыздагы f(x) 0дон чоң интервалы аныкталды. Демек, бул интервалдар минус чексизден 3/1 чейинки интервалда берилген функциябыз кемийт экен. Ал эми бул интервал кемүү интервалы деп аталат. 3/1ден плюс чексизге чейинки интервалында функция өсөт. Бул интервал функциянын өсүү интервалы деп аталат. Мына ушинтип биз монотондуулукту таап алдык
сиздер дагы мына ушундай кылып аныктасаңыздар болот. Функциянын монотондуулук интервалы ушундай аныкталат. Экстремум. Экстремум деп бул максимум, минимум чекиттерин табууна үйрөнөбүз. Экстремумдун зарыл шарты, бул зарыл шартында эгерде f at x функциясы x0 чекитинде экстремумга жана дифференцирленүүчү болсо, анда ал чекитте f at x 0 барабар 0 барабардыгы аткарылат дагы. Башкача айтканда x0 чекити стационардык чекит болот. Бул зарыл шарты. Ал эми жетиштүү шарты, биринчи жетиштүү шарты, экинчи жетиштүү шарты деп эки шарты бар. Биринчи жетиштүү шартында экстремумдун биринчи жетиштүү шарты x0 чекити f at x функциясынын сыналуучу чекити болсо жана x өзүнүн өзгөрүү процессинде x0 аркылуу 0дөн 10го карай өткөндө төмөндөгүдөй шарттарга ээ болот. f at x башкача айтканда турундусунун белгиси плюстан минуска өзгөрсө, анда функция x0 чекитинде максимумга ээ болот. Турундусу экинчи шарты, турундусунун белгиси минустан плюска өзгөрсө, анда функция x0 чекитинде минимумга ээ болот. Үчүнчү шарты, f at x турундусунун белгиси өзгөрбөсө, анда функция x0 чекитинде экстремумга ээ болбойт. Бул экстремумдун биринчи жетиштүү шарты. Экинчи жетиштүү шарты болсо, эгерде стационардык чекит x0 чекитинде берилген функциябыздын экинчи тартиптеги турундусу 0дон кичине болсо, функция бул чекитте максимумга, ал эми берилген функциябыздын экинчи тартиптеги турундусу 0дон чоң болсо, минимумга ээ болот. Бул экстремумдун экинчи жетиштүү шарты. Мына ушуларды пайдаланып төмөндөгү мисалды чыгарып көрсөк. Мисалы y барабар 3/1 x-тин кубу минус 5 бөлүнгөн 2 x-тин квадраты кошу 6x мисалын чыгарып көрө турган болсок, биринчи тоонду алабыз. Тоонду алып, тоондудан чыккан санды 0го барабарлайбыз. Ал үчүн стационардык чекитти табабыз. Стационардык чекити бунун Виеттин теоремасы менен эсептей турган болсок, биринчи тамыры 2, экинчи тамыры 3. Бул стационардык чекиттин табылды. Ал эми башкача айтканда экстремумдун зарыл шарты аныкталды десек болот. Аныкталуу обласы чектүү гана тоондуга ээ болгондуктан стационардык чекит, башкача айтканда сыналуучу чекити жок. Бул төмөндөгүдөй монотондуулук интервалга ажырайт. Минус чексизден 2ге чейин, 2ден 3гө чейин, 3дөн плюс чексизге чейинки интервалга ажырайт. Бул интервалдан биринчи интервалда берилген функциябыздын тоондусунун мааниси 0дон чоң, экинчи интервалда 0дон кичинекей. Демек, x биринчи стационардык чекити максимум чекитке, башкача айтканда, биринчи интервалыбыз оң, экинчи интервалыбыз терс болгондуктан, функциянын биринчи жетиштүү шартынын негизинде максимум чекитке ээ болот. Ал эми экинчи стационардык чекитинде минимум чекитке ээ болот. Эгерде стационардык x0 чекитинде берилген функциябыздын экинчи тартиптеги тоондусу 0дон кичине болсо, функция бул чекитте максимумга ээ болот. Ал эми берилген функциябыздын экинчи тартиптеги тоондусу 0дон чоң болсо, минимумга ээ болот. Бул
экстремумдун экинчи зарыл шарты боюнча аныктай турган болсок, ошол эле берилген функциябыздын экинчи тартиптеги турундусун аныктайбыз. Биринчи тартиптеги турундусу x квадрат минус 5x кошу 6 эле. Мына ушудан экинчи тартиптеги турундусун ала турган болсок, 2x минус 5 болду. Башкача айтканда, бул жерге ушуга эле биз стационардык чекиттерди аныктап койгонбуз. Ошо чекитти койсок, биринчи чекитин кое турган болсок 2, 2-ни кое турган болсок, 2-ни 2-ге көйсөк 4, 4төн 5ти кемите турган болсок минус 1. Минус 1 бул 0дон кичинекей сан. Бул жерде теоремага негизделе турган болсок, 0дон кичинекей болсо, анда x биринчи стационардык чекитибиз максимум чекитке ээ болот. Ал эми экинчи чекитибизди кое турган болсок, 2 көбөйтүлгөн 3 минус 5 барабар 1. Бул 1 0дон чоң болгондуктан теореманын негизинде экинчи тартиптеги турундусунун мааниси 0дон чоң болсо, анда ал чекит минимум чекитке ээ болот. Мына ушинтип берилген мисалыбыздын экстремум чекиттерин таап алдык. Үйгө тапшырма окуу китебинен 10-класстын алгебра жана анализдин башталышы китебинен автору Саламатов, Жураев, Аманкулов. Мына ушу китептен туундуну функциянын монотондуулугун интервалын табууга 2, 3, 4, 5 номердеги мисалдарды, бул мисалдарда бирден мисал берилген. Ал эми функциялардын экстремум чекиттерин табууга номер 44төн баштап 49га чейин. Бул жерде дагы ар бир номерге бирден мисал берилген. Үйдөн аткарабыз мына ушундай кылып. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Алган билимиңиздер